Азыр деген медицина өнүгүп өсүп, мындай ушундай даражага жеткен. Азыр компьютерный томография деген дагы аппараттар чыккан. Мына компьютерный томографиянен мынабу моужары момундай болуп жүргөн кишилерди мындай текшерип тартып көрсөңүз, мына моурекинде болгон ашказан, мына караңызчы, чоюлуп отуруп уйку безинин үстүндө жатат. Бул моурекинде отуруп уйку без ооруп калганда, мына моурекинде эле болгон, мына моурекинде болгон, мына моурекинде болгон, моурекинде болуп, мына момундай эле болгон жоон ичеги, карачы, мында момундай болуп турган жоон ичеги узарып, шишип, воспаление болуп, мына моуреки сезгенип, узарып турат, мына момундай болуп. Мына панкреатит деген оору. Ал эми өттү түгүнүн момунтуп калганын дис деген бузулуу, кинезия өттү түртө албай калган деген сөз. Кинетика деген сөздөн кинезия деп аталат. Мына буралып, момунтуп калып, өт кайра ашказанга кирип калганды дудина гастральный деп коет. 12-илчеги деген сөз, 12-илчегидеги тамактын кислоталардын кайра ашказанга кирип калганын дудина гастральный рефлюкс дейт. Мына ошентип отуруп, ошончо кислоталар, өт жана өзү да жиберген кислота, бул жерде жаңы кислоталар менен ашказан 1 жылга жетпей, улун нерви күйө берет, күйүп калды, эч ооруганын билбей, тойгонун билбей, уйку безинин үстүндө мондай жатат. Доктор, эгерде мындай ашказанды моуларындагы моуреке кире бергенде ашказан өзүн сактайын деп, илешкен слиз бөлө берет. Мына ошондо, мына ашказандын моуреки без слоюнун үстүндө, мына ашказандын моуреки без слоюнун үстүндө улам өзүн сактаймын деп, биз илешкен слиз жабыша берип, мына моурекинде болгон 1,5 сантиметр, жарым сантиметр гилкилдек, момундай жууркандай болуп өзүн сактаган гилкилдек турат. Мына ошол гилкилдеген моуреке слиз деген, бул эми өттү да сиңирип алган, кислотаны да сиңирип алган. Муну агрессивный пленка деп айтат, налет деп атат. Агрессивный налет жаткан ашказанды эч бир врач ал деген эмне кылып атат? Ашказанды сезгентип, эрозия деп атат. Аягында деген эмне болуп атат? Язваларга чейин алып келип атат. Силер жанагы тооктун бөтөгөсүн сыйрыганын көрдүңүздөр беле? Мына ошондо ашказандагы язваларга операция жасап атканда байкап турсаңыз, мына ошол язванын үстүнөн ошондой гилкилдеген агрессивный пленка буларды эритип жей берип атат да, эми үстү момундай кадимкидей эле мындай мозолөңдөнүп, мындай калыңдалган пленкалар турат. А биз эмне кылып атабыз? Ошол пленканы албай туруп, ашказандын язвасын айыктырам, эрозияны айыктырам деп, кандай сонун медицина өсүп атат деп атам. Жаңылыктар көп болуп атат. Жыл сайын окуш керек болуп атат. Мына ошондо мына уреки налетту биз албай туруп дары берип атабыз. Ушунчалык кымбат дарылардын баары эрозия деп коет. Мына момунтип оюлуп кеткен жерлерди, язваларды эч ким айыктыра албай атат. Ошондо ашказаныңарда хеликобактер деген момундай бактерия бар. Мына сосискага окшогон куйругу бар. Бул көзгө көрүнбөйт. Мына уреки жерге ашказанда моурекиндей туруп, могуну баары толуп калганда, могуну баары өйдө бул жерге ашказан чоюлуп, еще бул жерге өт, уйку бездеги фермент, өзүнүн 3-4 кислотасы жана ууланган заттар, суюктуктарды мына Түркияда прием кыла атышканда, мындай карап турсаңыз, буну зил деп айтышат. Биздин кыргыздардагы илгери биздин ата-энелерибиз сары зил кусуп турбу, жашыл зил кусуп турбу деп сурап отурушат. Мына ошол бул жерге толуп турат. Эми ашказан баягыны көтөрө албай, момунтип баягы кысып, момунтип иштегенде бул кайда тээп атат? Уйку безге эмеле, эмеге кызыл өңгөчкө тээп атат. Муну болсо зарына дейбиз. Мына орусча муну изжога дейбиз. Ал эми мына урекини болсо момундай толуп калган кислоталардын жыйынтыгысы дейбиз. Мына ушул убакта ашказан ого теден өзүн күйгүзөт. Ого теден мына мазол деген мунун баса берет. Мына биз болсо язвага же хеликобактер деген мындан качып момун астына кирип кетти. Эми биз деген дары берип атабыз. Мен айткан гилкилдек момундай слойдон, анын бетиндеги моурекиндей болгон жука момундай налеттордон биздин дарыбыз эчтеге жеткен жок. Ошон үчүн биз эч качан язваны айыктыра алган эмеспиз. Азыркы жаңы гастроэнтерологияда муну сыйрыгандан кийин гана биздин дары могу язва, эрозияларды айыктыра алат. Анын үстүнө хеликобактер деген мына ушул источниктерди жазган окумуштууларга Нобелевская премияны берген. Мына бул деген мына источник деген билимдин булагы деген китептерден окуйсуздар, монография тиги булардан. Мына ошондо ушул моуреке паразит
куйругу бар, жылып келип момундай эриген точканы табат да оозун ошого такап туруп желин резко чыгарып кайра эткенде биротоло банкадай болуп сооруп калып атат. Эми мунун шилекейи чиркейдикинен 10 эсе күчтүү. Бул жерге шилекейин куйду эле, эрип кетти. Ошону соруп отуруп оюп ашказандын язвасын алып келип атат. Ошентип кан табырдын беттерин оюп салса, анда кан кусуп, капкара кылып соляный кислота боеп коюп атат дагы чоң-чоң шарларда кечки саат 10дон таң атканга чейин кан кусуп келип аткан кишилердин мына ушундан ооруп атышат. Пожалуйста, мындан ары мына ар бир адам эмне үчүн ашказаныңар айыкпай атканын, язва эмне үчүн айыкпай атканын мына бүгүн айтып кеттим. Мен ага чейин көп мындай силерге анча билим берип отуруп, мындай кичине түшүнүп берип аттым эле. Эми бүгүн ойлонуп отуруп, сиздердин суроолоруңар боюнча мен бүгүн сиздерге түшүнүктүү мындай биздин тил менен жакшынакай түшүнгөндөй кылып айтайынчы деп чечип ушуну кайра тартып отурам. Мына эми мына урекини сыйырбагандан кийин мына ашказанда айыктара албайсыз. Ошон үчүн азыркы язваны айыктырып атканыбыздын себеби эмне болуп атат? Могу налетти алгандан кийин анан буга берген дары буларды айыктырып атат. Болбосо эң кымбат могуну өлтүрөм деген дарыларыңардын баары бүт эле буга эч иштебегендиктен ашказандын язвасы кайра эле 1 жылдан кийин же 5-6 айдан кийин же 4 айдан кийин эле кайра обострение деп коет, кайрадан козголуп оораткан ушундан. Муну жөнүндө түшүнүктүү берип кеттим. Эми могу бул жерге чоюлуп калган тамакта бул жерде жаңы тамак калып атат дагы, бул ачып кычып кетип атат да, газ чыгарып атат. Мына ошондо бул жерге толуп калган желди биз кекиртет деп айтат. Мына сиздерде көп мага башында баягы опытым жок, кичине опыт алып келатам, эми ошондо көбүңөр суроо берип атасыңар. Эже мен кекирип атам, эже могу жака ачуу эмне үчүн келип атат деп. Мына азыр эми ойлоп атам, мен түшүнгөндөн кийин сиздер мындан ары дагы биз сиздер менен азыр Кудайдын кут кылсын, мына соткаларыңардан эле үйдөн отуруп алып ушуларды түшүнүп алып, муну алмайынча язвам айыкпайт экен дегенди үйрөтүп, могу эки жердеги ашказандагы кеберди алмайынча муну дарылай албашыңызды жана алып буларды айыктырганда, алганда могу агрессивдүү эмнелер ашказан өйдө кеткенде гана уйку безди айыктыра тургандыгын түшүнүп калдыңыздар деп ойлоймун. Эми андан ары биз эми ичегиге кетебиз. Буларды өт баштыгын айтып атам. Мына өт баштыгы деген мына морикиндей болгон. Мына эми морик жерде өт таш болуп атат. Мына көбүңүз өт ооруп, приступ болгондо, өт баштыгы баягы могу жерден ары кете албай чоюлуп, таштар болуп, приступ болгонуңарда хирургдарга барып атабыз. Ага чейин дарылаш керек, урматтуу угармандарым. Мына уреки могу өт баштыгын операция кыларга чейин кантип айыктырыш керек экендигин эми андан аркы улап кеткенде түшүнөсүздөр. Буларды кантип айыктырыш керек экенин мындан аркы уландысын улам бөлүп отуруп сиздерге түшүндүрөм. Эми биз могу эки жерге чейинки түшүнүп бүттүңөр. Эми 12 илчеги бүткөн жерден ары карай мен айттым. Урматтуу окурмандарым, ошентип отуруп боореки өт баштыгы жарылып же болбосо операция кылып отуруп өт бул жерге токтой берип боордун ичиндеги өт түтүктөрүнө дагы өт кристалдары туруп отуруп, анан кийин кан айлануу системасы бузулуп, анан кийин боореки өт түтүктөрүндөгү налет эми мындай жоон өт түтүктөрү жыйнаган түтүк, андан орточо, анан кыл тамырларына чейин буларда ошондой болуп атат. Мына ушулардын баардыгына чейин өт кристалдары туруп, могу жерде боордун клеткасынын зат алмашысы бузулгандан кийин бул боордун эми клеткасынын функциясы бузула баштайт. Мына могуреки мен айткан жанагы клетка, боордун клеткасынын мисалы мындай түшүнүктүү кылып айтыш үчүн айтайын. Мына уреки заводу өттү чыгарып атса, мына заводу майды тоңго майга, суу майга бөлөт. Ал эми мына жердеги зат гепарин деген зат бөлүп чыгарып атат. Ал канды коюлтуп, суюлтуп турат. Мына ушул кезде эгерде анда эмне болуп атат? Мына өт түтүктөрү могуреки эле жер буралып калбастан, могу жердеги могуга чоңураак, андан орточо, андан кийинки майдасына чейин өт кристаллы туруп калып, өт түтүктөрү могу жерден эле буралып калмастан, мына боордун ичиндеги бул өт түтүктөрү чыраш деп коет, мына момундай болуп деформация болуп калып атат. Ошентип боордун кээ бир жерлерине мындай болгон өт кристаллдары туруп калып, андан кийин өттүн
зат алмашуу функциясы бузулганда берч деп коет. Буну жана берч басып кеткенди сироз деп айтат. Мына ошон үчүн мына треугольникти бүгүн мен ойлоп аттым. Бүгүн мен сиздерге түшүнүк бердим. Эми мындан ары муну кандай оңдош керек деген тема менен кетебиз. Эми бул жакты кантип оңдоп алабыз? Кептин баары мынабу ичке жана жоон ичегилерде жатат экен. Мына эми 12-чегиден эриген тамак мынабу жерден баштап ичке ичеги деп аталат. Ичке ичеги кадимкидей татынакай болуп мына момундай жатат, потому что ар жагына булар бири-бири менен мындай байланышып турат. Ошон үчүн момундай ачканда мындай аябай мындай жакшынакай болуп ичке ичеги момундай жатат. Эми ичке ичегинин узундугу 6 метр. Мен жана айттым, ичке ичегинин бетин илсеңиз тиги баркыттай болуп турат деп. Ошондо мына 1 сантиметрине могу керектүү затты соруп алган эмелер баркыт өңдөнүп көрүнөт. Мына бул жерден могу жерге чейин келгенде май, минерал заттары, бүт керектүү заттар боорго кетти эле. Боор аларды кадимкидей микро кылып туруп, бүт денедеги фосфорду мээ сурап атса, фосфорду кадимкидей микро кылып фосфорду мээге жиберет, йодду калкан сымал бездеп коет, щитовидный железага жиберет. Бүт керектүү минералдар өз орду организм требовать этип аткан жактарды көздөй кетет. Эми ичке ичегиден сорулуп кеткенден кийин тамак бул жоон ичеги келет. Эмне үчүн жоон ичке ичеги көп оорубайт? Себеби деген Кудай Тааланын жасаганына. Эми мына ичке ичеги бүткөн жерден могу калган тамактар мына могу жерге келгенге чейин белогу, майы, туздары сорулуп боорго кетти эле. Боор аларды керектүү затка айландырып денеге жиберип, денебиз жакшынакай жашап атат. Эми мына бул жерге келгенде жоон ичеги башталат. Эми жаратылыштын жасаганына абдан таң каласың да. Азыркы наука ушунчалык тетиги микросуна чейин, микрога чейин изилдеген аппараттар чыккандан бери докторлордун көздөрү ачылды. Мына могу жерден эми тамак келгенде жоон ичеги кетет. Көрсө, жоон ичеги жылкыныкындай болуп, канча бир жылдарда моорекиңдей болуп, мындай чоң момундай эмелерден, сегменттерден турчу экен. Мына эми ичке ичеги эмне үчүн оорубаганын себеби көрсө жылкыныкындай болуп моореки канчанчы бир кылымдарда бул адам баласы мындай буту менен туруп, адамдын тамагын жей баштаганда адамдардын өмүрү кыскара баштаган. 30-35 жашка чейин көбүнчө адамдар ошого жашай башташкан. Потому что эмне үчүн дегенде мына ореки ар бир жоон ичегидеги тамактар ачып кетип баягы дардайып көп бул моорек жерде таптакыр бүтөп калганда өт баштыгы жарылып, же болбосо боордагы кан тамырлар жарышып катастрофа болуп адамдардын өмүрү кыскара баштаганда Аллах Тааламдын мына жаратылышыбыздын ушундай жасаганына таң каласыз да. Ошондо могу жылкыныкындай болгон жоон ичегини кылымдан кылымга кичирейтип отуруп 10-чу кылымда эле биздин жоон ичегибиздин узундугу 2 метр, андан ары да кыскарып отуруп, мына биз азыркы заманда биздин жоон ичегибиздин узундугу 1,80-1,80ге чейин мындай узундукта турат. Көрсө, моореки жылкыныкындай болгон момундай кичирейтип отуруп, эгерде сиз өзүңүздөрдүн жоон ичегиңиздердин ар бир сектору кандай размерде турарын көрсөңүз, мына бул эки сөймөйдү могу жерине коюңуз колуңузду, примерно мына ушундай, мына момундай койсоңуз, мына ар бир жоон ичеги өзүңүздөрдүкү, мына мисалы мен өзүмдүкү мына ушундай болот. Бул кандай чоюлалат? Бул мындай чоюлалат, же мындай чоюлалат. Бул момунтип отуруп, мына бул жерден момундай ошондой секторлордон могу жерге чейин анын бир нече 20дан ашык, бул жерден 20га чейин, бул жерден дагы 20, 24, 25 кээ бирөөнүкү баягы өзүнүн организмине жараша болот. Мына ошондо моорекиндей секторлор бир 70-80ге чейин момундай секторлорго кетет. Мына ошондо бул моорек жерден суусун соруп туруп, баягы жерден эми жоон ичегиден көбүнчө жана заң деп коет, пайда болот, Мына ошондо мына ореки жерден деген суусун соруп алды, бул ичке ичегиден соруп алды, мынакей. Бул момуткенде деген өзүндөгүнө өдө берди дагы, кайра момуткенде ичке ичегиден соруп алды. Эми булдан дагы эмелери сууну соруп алды, бок пайда болуп атат. Мына ошондо бул момуткенде өдө берди. Эми өдөнкү суусун соруп кайра өдө бергенде, момундай сыкканда
кайра жазылганда бул жактан соруп алат. А бул дагы ошондой иштеп атат. Мына бул жерден сууну соруп алды, заң пайда болду, муну сыкты, өдө берди, кайра эметкенде ичке чегиден тартып атат. Ошондо моунча сектор тынымсыз момундай соруп отуруп, момундай сыгып соруп отуруп, аягында бок пайда кылып, заң деп коебуз. Мына бул көтөнчүк менен сыртка чыгарып таштап атат. Мына ошондо Мауреки жаратылыштын, Аллахтын мына жасаганына аябай таң бересиң. Ар бир кишинин өзүнүн сектору Маурекинде иштеп отурса, татынакай иштеп отурса, анда мына бул жердеги тамакты 12 чегиден жанагы кислоталар менен эрип бул жерге келген тамакты ар бир 10 мүнөттө керек болсо 16 сантиметрге чейинки жанагы мынтип соруп отуруп тамак бул жерге келет. Ар бир соргондо биякты көздөй соруп атат да. Ошондо Мауреки бул момундай тынымсыз соруп атканда, ар бир жерден соруп алганда бул соргону момундай уланып отуруп, бул жерден тартканда Аллахымдын жасаганына таң каласың. Мына Маурекинтип момунтип отуруп, момундай ол жерден момундай соргондо, могу 12 чегинин Одинин тешиги деген жана өт куюп атат дебедимби? Мына ошол тешиктен соруп отуруп, боордун ичинде, боордун могу эң чоңурагында дагы андан кичирегине чейин баягы өттү соруп туруп, могу жака жиберип турат. Бирок, к сожалению, көпчүлүк убакта бул жерде таш пайда болгондо хирургдар эмне кылып атат? Бул жерди кесип салып атат, Анан мен дагы бир бул жерден айта кетейин дегеним, мен операцияга катышканда таң каласың. Мына момундай бойдон турганда адам приступ болгондо барып атасыздар. Мына ошол жаман болуп атат. Ошон үчүн мен ошоларды аягына чейин айтайын деп аракет кылып атканымдын да ошол себеби. Силер деген Мауреки насос, Маурекинтип сора албай, Мауреки момунтип отурганыңарда Одинин тешиги бекилип калып, өт бул жерге жыйыла берип, момунтип отуруп, боорго, могуларга жүрүп жировой гепатоз деген май аралап кетип атат. Кан тамырлар могундай сора албай калганда, могу буурдун клеткасы майды тоңгон майга, суу майга бөлөт дедим. Эми ошондо могу жерде токтой берген эмеден буурдун клеткасы кичирейгенде майды, суюк майды аз чыгарып калып, мына Мауреки кан тамырдын бетине азыр кетти. Мына Маурекинче кан тамырлардын бетине бир адамдын кан тамырларын момундай эсептей көрсөк, жер шарын 2 жолу айланат дедик. А боордо жировой гепатоз деп коет, май басып калганда, же болбосо эмне үчүн боордо май басып калып атат? Мына могу кан тамырдын бетине жанагы суюк май, липиды деп коет, ошол Мауреки суюк май буларга сиңип турат экен. Мына ошондо могу канда шилочной деген мындай жибектей болгон кан адамдыкы. Мына ошондо кан кетип баратканда эч бир нерсе Мауреки могу кан тамырдын бетине жабышпайт экен. Ал эми боорубуз ооруп калып, жанагы заводу майды, тоңгон майды көп чыгарып, суюк майды азыраак чыгарып калганда, анан мына жерге холестерин жабышат деп окутту эле. Бирок кийинки источниктерден көбүрөөк чыга баштады. Мына Мауреки уйку без ооруп калганда, бул крахмалды жана глицинди кошуп туруп, гиалуроновый кислота деген сыяктуу затты боорго алып келгенде, боордун дагы бир заводу андан коллаген деген жанагы жүргүмүштүн желесинде болгон клейки немелерди чыгара баштап, андан деген жүргүмүштүн желесинде болгон коллагенден тарамыштар жаңырып, канча жашка чыксаңар дагы могу тарамыштар ийилчек болуп, татынакай болуп, ошондо гана биз омуртканы айыктыра алат экенбиз, остеохондроз деген орунду. Көпчүлүк убакта бул эми аябай айта берсе көп түшүнүктөр бар. Остеохондроз жөнүндө вопрос берсеңер, мен ошондо айтам, эмне үчүн могу бир жагы мына оң жагына көп нерсе көтөрүп атасыздар, тырышып атат, сол жагы болсо сол жагы кой берип атат. Мына ошентип отуруп бул омуртканы момундай кылганда нервти кысып калып атат. Бир эле нерв эмес, мисалы куяң нерви кеткенде артерия, вена, лимфалар кысылып, анан кийин 2-3 айдан кийин анан бир күнү мондай диванды көтөрө койдуңуз эле, зырп эртип 46-сы тырышты, эртең 76-сы, 3 ай 4 айдан кийин куяң нерви Мауреки 2 омуртка кысып калганда, куяң нерви кысылып калып атат. Эми наукада Мауреки караңыздарчы, мына
могу жерден куяк нерви чыктыбы, мына нерв чыкты. Жанында артерия, вена, лимфа деген кан тамырлар кошулуп чыгат. Момундай оболочканын ичинде момундай чогуу жатат, момундай чогуу жатышат. Эми могу жерден омурткадан кысылды эле артерия эмне болуп атат? Могу жака тамак алып бара албайм. Булар муздап атат, ымырап чымырап атат. Менин көп мигранттарым азыр звонить этишет. Эжеке, мурда деген жил байпак кийип, кийиз өтүктү кийип алып, да картонду момундай астыбызга коюп алып, ошондо да бутубуз тоңуп турчу деп атат. Мына сиздерден айыгып келгенден бери деп атат. Жаңгыз носки кийип алып, могуреки кийиз өтүк менен бутубуз үшүбөй татынакай жашап атабыз деп. Себеби качан биз боорду, уйку безди баарын оңдогондо, мына буреки тарамыштар, буреки уйку бези ооруп эметкенде тарамыштар, баягы мен айтпадымбы, боордон жанагы коллагенден тарамыштар жаңырып турат деп. А эми бул боордо жировой гепатоз деп коебуз, май басып атат. Биякта панкреатит болуп калганда омуртканы эмне үчүн ооруй баштайт? Себеби биз деген оң жагына көп нерсе көтөрөбүз. Анан буягы тырыша берди, буягы кой бере берди. Бир күнү диванды көтөрдүңүз эле зырп этти. Момундай резинка жыйрылгандай болду, нерв, артерия, веналар жыйрылды. Ошондо эмне болуп калып атат? Бул күчөгөндөн күчөп отуруп 2-3 айдан кийин бул адам радикулит болуп, же болбосо могу плечевой нерв, плексит деп коет, мамиллярный нерв мояка кетти. Манда мастопатия дегендер болуп атат. Көрсө нерв, артерия, вена момундай чогуу жатат экен. Эми бул жерден кысылды, аягында бул жерден да кысылды. Эми нерв мояка чейин ооруп атат. Мына изи менен көргөзүп берип атат докторлорго пациенттер. Моурекиндей болуп ооруп атат. Моуреки жери менен момундай изи менен ооруп атат деп келишет. Эмчекке кеткен нерв моягым зырп этип атат деп айтат. Ал эми ушул жерде эми артерия тамак алып бара албай атат. Эмчекке кеткен артериялар. Бул кислород жетпей тыз этип ооруп атат. Же болбосо мына буреки куяң нерви менен кеткенде моуреки бут ол муздап атат. Бул кислород алып бара албай атат, энергия, электрический ток алып бара албай атат. Ал эми вена болсо ар бир клетка иштетип туруп уу чыгарып берет, биологический яд дегенде. Аны вена соруп алып, боордун мынабу заводуна алып барат. Жанагы эле боорубуздун мынабу заводуна да ар бир боордун миллиарддаган ар бир боордун могу жеринде момундай заводу бар. Бул деген ууларды микрон кылып, анан кийин пленка менен жаап, анан кийин моурекиндей болгон микрон пленка менен жабылган уулар бөйрөк аркылуу өтүп, бөйрөк 2 саат канча убакытта бөйрөктү аралап туруп, жанагы микрон пленканын ичиндегилер бар үчүн боор таза болсо бөйрөк оорубай туруп аларды сийдикке жиберип, тазасын кайра канга жиберип атат. Ошентип отуруп, эгер боор таза болсо бөйрөк оорубайт экен. А биздики ууланып, момунтип чоңоюп, боордун клеткасына кысыла баштаганда ууларды макробойдон жиберип атат. Ал эми могу заводду биологический уулар, мен айтпадымбы, ар бир клетка уу чыгарып берет, иштетип туруп, ал деген биологический уулар деп аталат. Токсины деп аталат. Биологический токсиндер. Алар деген эмне болот? Каныбызга толуп кеткенде, мына завод аларды микрон кылып пленканы жаап бөйрөккө жибере албай алганда, аллергия болуп, моурекинтип, жанагы эт кычышып, жанагы кожный оорулар, экзема, жана псориаздардын мына бул жердеги программа менен алган адамдар айыгып кетип аткандары, биз ошонун эле бузулган запчастарын оңдоп туруп, кайра ордуна келтирип койгондо, анан татынакай айыгып кетип атканы ошондон. Эми түшүнүктөрдү мен кичине аракка бер жака кетип калыптам, кечирип коюңуздар. Эми эмне болуп атат? Вена бояктан ар бир клетка уу чыгарып бергенде вена соруп алып, боорго алып барат. Эми боордун мына заводу жанагы клеткасы миллиарддаган клеткага бөлүнгөндө биологический ууларды микрон кылып пленкага жабат. Эгерде арбуз жедиңер эле, селитраттагы уулар химический буга келет. Ошондо миллиард клетка бир заматтын ортосунда келген ууларды, токсиндерди микрон кылып пленка менен жаап туруп бөйрөккө жиберип, сийдикке кетип атат ал. Ошто бөйрөк оорумак эмес. А биздики боордо жировой гепатоз, анда моурекиндей макробойдон канга жиберип атат пленка менен микрон кылбай. Ошондуктан ар бир бөйрөк ооруган кишилердин көбөйүп атканы, бул боордон да кетип атканын түшүнүгүн берип атабыз. Бул деген көп эле суук тийгенден анчалык оорубайт экен. Мына ошол боор ооруганда, жировой гепатоз тийип болгондо ууларды микрон кылып, жөн эле мына сүрөттү
жакыныраак алып келсеңиз, мына пленка менен жаап туруп анан жиберип атпайбы боор. Ошончо миллиондогон клетка кадимкидей ошончо ууларды татынакай кылып жаап, бөйрөк кылып жиберип, бөйрөк ситикке жиберип, тазасын кайра канга жиберип атат. Мына эми артерия болсо, жанагы мигранттардын айтып атканы, мына моореке татынакай кылып, боордун заводлорун жакшынакай иштетип, өт түтүктөрүн түп-түз кылып алып, анан кийин жоон чеги татынакай иштей баштаганда, анан албаларын айыгып кетип аткан ушундан. Эми биз кайра эле жоон чеге келели. Мына моореке жерден эририп келген тамак сорулмул деген момунтип отуруп дедим, мына момунтип соруп, анан кийин моореке жерден суусун соруп, баягы өзүнүн жумушун кылып, сыгып туруп, бияка берип отуруп, мына бул жерден мына моореке 46, моореке жерде 70 канчадан арткан мондай сегменттер бар. Мына ошонун соргон күчү жакшынакай иштеп турса, таптаза болуп. Анда тамакты бул жерден ар бир 10 мүнөттө 16 сантиметр соруп отуруп, 4 саатта өзүнө соруп келмек. 4-5 саатта тамак бул жерге келмек. Бул момунтип туруп, суусун себирип алып, мына бул жерде бул жерде баардык керектүү заттар бул жерден сорулуп кетти да. Ошондо мына жалбыракты алалы, клетчатка деп коет. Жеп аткан тамактарыбыздын баары да клетчатка бар. Мында кыргызча айтканда кебек деп которуп койсок болот, жана данды тазалап кебегин алып атпайсыздарбы? Мына ошол кебек деп аталат. Мисалы, момундай жалбыракты, момундай лампочка койгондо момундай муундарын көрөсүңөр. Мына ошол жалбыракты коюп туруп, ашказанда 3 кислотаны куюп, уйку бездеги ферменттерди, ашказандагы боордон келген өттү куйганда эрип кеткен эмеден пипеткадан алып туруп, айнекке койгондо, могу чүчөктү көрдүңөр беле? Ошо чүчөктү 1000 эсе кичирейип койгондо, ал көзгө көрүнбөйт. Электрондун микроскоптон ошондой болгон клетчатка деп аталат. Электронный микроскоптон биз чүчөккө окшош экен дегенде, чүчөк электронный микроскоптон анын жанында момундай болуп көрүнөт. А эми ошолорду клетчатка дейт. Ошол кебекти биз көзүбүз менен көрүп атабыз. Ошол кебекти да майдалангандагы чөптүн, тамактын саманы клетчатка деп аталат. Эми ошол бобу жоон чегинин ар бир секторуна ушундай Аллах Тааламдын жасаганына таң каласың. Могу жердеги тамактын керектүү заттар боорго кетти, ошонун тамактын кебеги же болбосо саманы, көзгө көрүнбөгөн клетчатка деген неме могунун ар биринде толуп турат. Эми жаратылышка бул кандай ой менен, кандай акыл менен жасаганына таң каласыздар. Эми көрсө, ар бир бул жоон чегинин ичинде кишечная палочка деген көзгө көрүнбөгөн мындай жашыл кишечная палочка, бул биздин досубуз, биздин токтогул кесибиз моореке жоон чеги керек болсо. Мына ошол ар бир секторунда могу кишечная палочка миллиардтап жашайт. Бул да өзү кислород жасайт, ошол клетчатканы менен, клетчаткадан. Эми кислород бар жерде угарный газ, курттар болбойт. Ошондо буларды ошол менен моореке тамактардан кислород жасайт биринчиси, экинчи ошол эле клетчаткалардан, могу жерде келген заттардан витамин D3 дегенди жасайт. Витамин D3 деген, мына кандын анализин берсеңер, момундай эле биринчи бир тамчы кан алганда момундай мени окуйсуздар. Эритроциты деп турат, мынакей. Мына могу жерде мындай кызыл, канды кызылга боеп аткан эме. Ошол эритроциттин ичине темирди киргизип берген витамин D3. Мына ошолордун баардыгын дагы бир башка заттарды чыгарат. Ошондо моореке ар бир жоон чегдеги миллиардтаган кишечная палочка чыгарып берген витамин D3 болгондо гана темир моореке эритроциттин ичине кирет. Темири бар эритроцит өпкөгө келгенде, өпкө бүткөн жеринде чоңойтуп карасаң мындай, ушул жерде келгенде темир момун ичиндеги кислородду эритроциттин ичине киргизип толтуруп, өзү чыгып кетет да, ачка эритроциттер аны жутуп алып турат. Эми бул деген бүткүл денеге кислород алып барат. Бир тамчыганда 4,5 миллион. Ошончо эритроциттер канды кыпкызыл болуп боеп турбайбы? Ойлоп көрүңүздөр. Ар бир жердеги өпкөдөгү кислородду мына ушулар денеге таратып алып барат, ар бир клеткага. Эми мына буреке биздики эмне болуп атат? Мынабу ушунун витамин D3-ин жасап берген кишечная палочкаларыбыз эмне болуп атат? Момунтип ачып, кычып, мына моорекенин ичинде чирүү процесстери башталып атып, мына ушулардан эми могу ичегинин бетин мондай налеттер каптай баштайт. Мына жоон ичегинин ичинде мына моорекинде болгон мондай жанагы илешкен
жанагы эмелер мындай дат өңдөнүп буга жабыша берет да, а жуун чеги момунтип иштеп отуруп мына урекиндей момундай томолоктошкон калый каминдер дейбиз, чайыр деп коебуз. Жана карайга батып алып турган эмелерди көрдүңөр беле? Мына ушуларды чайыр деп которуп беришти. А эми мына уларды моуреке капкатуу болгон немени мына операция убагында биздин бармагыбызды алып туруп моурекиндей немени өзүңөрдүн колуңарды момундай кылып туруп могуларды басып көрчү. Мына момундай болгон капкатуу немелерди карматып үйрөтүп атып окутуп бүтүрүп атат азыркы врачтарды. Мына ошондо могуларды калый каминдер дейбиз. Ал эми моурекиндей болгон бөлтөктөрлөр булар деген чайыр деп аталат. Ал дагы болобу, анан мындай жөнөкөй мындай жумшак пластилиндей болгон эмени мындай эле сууруп туруп бизге көргөздү, мындай алып жумшак. Мына ошолордун баардыгы тең мына эме тиги сагыздар дейбиз. Мына ошондо ар бир сагызы болобу, чайыры болобу, калый камень болобу, мына ортосунда кислород эмне эле угарный газ бар, толтура. Жанагы баллонду жагып алып тамак бышырып атпайбызбы? Мына ошол бар. Ошон үчүн муну чет өлкөлүк окумуштуулар муну эмне деп айтты? Мина замедленного действия деп атат. Могу жерде жатып алып бизди уулап атат. Эми моуреки жердеги угарный газда биздин кишечный палочка жашай албай мунун астына качып кирип атат. Эми моуреки налеттордон жанагы коллаген дебедимби, жанагы жүргүбүчтүн желесиндей болгонду жасайт боор, андан тарамыштар жасалып, тарамыштар татынакай иштеп турат. Боордо ооруп калганда бул тарамыштар тырышып, судорогидейт деп тырышып атат тарамыштарыңар. Бирок ошого чейинки коллаген деген жүргүбүчтүн желесиндей болгон эмеден момундай капсулалар жасалган. Могу капсуланын аркасында жатат, ар бир сантиметринен кислород алып келип атат. Кишечный палочка момунун астына кирди, гунельный дейт. Гунельный терезе деген угарный газды киргизбейт деген сөз. Мына ушул аз жеринде жашап атканды дисбактериоз дейт. Азайып кеткен кишечный палочканын күчү жете албай калып атат жанагылар жасаганга. Эми ушул кишечный палочкалардын дагы үчүнчү булардын эң башкысы негизгиси ошо клетчаткадан гормондорду жашайт экен. Ошолордон химический реакция жүрүп отуруп гормондор бүт бездерди тегирмендей кылып иштетип турат. А биздики болсо уудан качып моуреки гунельный терезенин ардагында жатат. Мына бул тиги азыр ушуларды ордуна келтирген аппарат бар. Мына ошол аппарат жөнүндө айтып түшүндүрүп бергенде кээ бир моуреки билими мояка чейин жете элек кишилер бар. Мисалы көп эле киши билими жок, бирок бизде кандай ар ким билип сүйлөйт, билбей сүйлөйт. Ошондо айтат: "Ай, тияка барбай эле кой, бифидум бактериеңерди жууп кетет" депчи. Могу былжырыңды жууп кетет, керектүүсү. Мына жаңы чыккан аппараттар чыккан алдындары. Бул деген моуреки жерден момун ортосундан момундай кирип, кайра момунтип алып чыгып, кислороддолгон суу менен момунтип отуруп, моуреки жерден алып кетип отурат дагы. Моуреки жердеги сагыздарды, бошоп калган эмелерди эритип алып чыгып атат. Тезек деп койду, кыргызча которуп беришти. Ошондо моуреки кислороддолгон суу моуреки жерге көбөт. Көпкөндө мындан сынып кеттиби? Кислород киргенде атылып, момунтип жарылып ыргып чыгат. Муну чоң эме менен көргөзүп берсеңиз, мына моурекилер караңызчы, ар бири атылып ыргып чыгып атат, көрдүңүзбү? Жарылып ыргып чыгып атат. Мына булар ыргып кетип атат дагы. Эми ошондон бирөөнү эле алып көрсөңүз микроскоптон, мына лям бля, эхинокок, жана эле эмне деген гана паразиттер бар. Мына ошолор моуреки жерге уругун тууп коюп атышат. Угарный газ менен дем алып атышат. Моунда бизде жок витамин Е адан баштап бүт бардык калий, кальцийдин баары ушул жерде жатат. Мына алар семирип алып, ушунча энергичный болуп, азыркы современный адамдарда, мына источниктерде булар азыр жазылып атат дагы, бул диссертацияларын бүтүп бул окумуштуулар дагы чыгарса, булар жөнүндө дагы көп кишилер биле баштайт. Ошондо бул тиги кишечный палочкалар эмне болуп атат? Мына бул жерде эме кишечный палочкалар муну менен күрөшө албай калды. Кислород жок, буларда угарный газ болуп атат, алар могу түрмөдө жатат биякта. Ошондо былжырыңарды жууйт дегенде, ортосун дагы момундай болуп кайра чыгарып атат. Ошондо былжырыңарды жууп атат, тигиги жарактын эмеңерди жууп кетет экен жаңы аппараттар деп айтса, анда силер ойлоп койгула, бул окууну эми действительно азыр бул окуулар баары элге жете элек, бул источник деп коет, жанагы ар бир лекторлор окуп аткан эмелердин окуп кеткан китептеринен тапсаңар болот буларды. Мына ошентип отуруп, мына бул кишечный палочкалар эмне болуп атат?
момдун астына кирип кеткенде дисбактериоз жанагы эми мынау жерде курттар маурекини менен жүрүп отуруп бул ички эчеги менен момундай барып мына боордун жытын аябай жакшы көрүшөт. Одинин тешигинен кээ бир инфекциялар мына буяка боорго кетип калып, аллеамблиозный гепатит же болбосо эхинококк деген момундай пузурларды алып атышат. Мындай альвеококк деген эмелерде эми муну көп операциялар бар. Эми бул наука дагы кийинчерээк дагы көбөйтүп дагы түшүндүрүп берет. Бирок биз мауреке менин окурмандарым кичине мауреке жоон ичеги деген эң чоң роль ойногонун эми билдиңиздерби? Эми булар деген эми бездерди иштеткен гормонду иштеп берип атат. Мына булардын көп жумушу бар. Кислород жасаган эле канча. Мына ошентип отуруп, мына бул жердеги калый каминдер маурекинтип отурганда тамак кала берип отуруп, жанагы койдун корголдорундай болгон эмелер бири-бирине жабышып, пресстелип калып, бул жери ичкерип, кайра бул жерге толуп калып, пресстелип, анан кийин баягы препятствие деп коет, баррикада деп коет. Мындай тоскоолдуктарды кылып атат. Ошондо бул байкуш сыгалбай атып, мына жерге келгенде бир күн калды, эртеси күнү дагы калды, ал андан дагы катымык боло баштаганда бул давление көтөрүлүп, мындай катуу сыкканда, муну ары түртүп отуруп, анан кийин тамак бок буякты көздөй кетип калып атат, баягы кал пайда болчу нерсе. Эми мына урекелерди ушинтип отуруп, жоон ичегинин узарып, момундай болуп узарып, анан моуларындагы чөнтөктөр пайда болгон дарт деген азыр аябай көп болуп калды. Көп кишилер 2-3 күн бою эчтеке сезбей, мауреке бок чыкпай жүрө берип атышат. Мына ошондо дивертикула, ди деген нарушение, дивертикула деген мына маурекинтип сыгып чыгара албай калганын айтат. Жана маурек жердеги грыжалары менен узарып кеткен жоон ичегине дивертикула толстого кишечника деген диагноздорду жазып берип атышат. Хирургтар маурекелер деген моментип бүктөлүп, пек момундай болуп, петли таштап салганда, ичегилер түйүлүп операцияларга барып атасыздар. Бул убакта хирургтар муну дагы карарып, момундай капкара болуп, некроз болуп келелекте келгендердин бактысы бар адамдар. Анда хирургтар деген маурекини түзөп, моуларды момундай алып бергенде, мына маурекинде болгон бир нече коргодун корголдорундай немени алып бергенде, мына бул сантиметр линейка, мына бул жерде 2,5 сантиметр болот томолок. Муну алып бергенде биз мындай ажырата коелу десек, жок, кап-катуу пресстелип калган. Көпчүлүк убакта мына ушулар, мына моулар болуп атат. Ошондо кээ бир гинекологдор айтып атат, клизма жасап келиңизчи, анан көрөйүн деп. Мына булар деген опушение почек матки деп эле боякты түртө берип, ошондой оорулардан да көбөйүп атат. Пожалуйста, мына орекелер жөнүндө эми мына түшүндүңүздөр, Мына ошондо буунун сыккан күчү бузулганда бул ичеги эмне болуп атат? Дардайып көөп атат. Мына ушул кезде бул боорду кысып салганда, боордун жанагы заводу майды эрите албай калып атат. Уйку бездеген панкреатит болуп атып, жанагы глицинди жанагы инсулин, сахарды глюкоза глицинге бөлөт дебедимби? Бул убакта глицин азайып, унутчак болуп, жанагындай болуп атып, Актавен, Кавинтондорду алып, уйку безди айыктыргандан кийин анан ошондой дарттарга барсаңар, дарыларга барсаңар болот деп, мындай эми алын деле көп оорусу бар. Невропатологдордун действительно кан тамырлардын, нервтердин бүктөлүп калган оорулары бар, ичкерип кеткен оорулары бар. Алардын өзүнүн специалисттер өздөрү дарылап, татынакай кылып жиберип атышат. Эми мына уреки жердеги уу эмне кылып атат? Көтөн чучукту уулап атат. Биринчи очередь момун ичиндеги ууларды кан тамыр сору алып кайда алып барып атат? Боорго алып барып атат. Ошондо миллиардтаган боордун могу клеткалары көтөрө албай, мына түтүктөр момундай чыраш болуп, боордун ичине май басып кетип атат. Мына май заводу бузулуп, холестеринди көп чыгарып салып, суу майды азыраак чыгарып салганда. Эми ковидте дагы бир предположение бар. Окумуштуулар дагы бир нерсени таап атышат. Бул кан тамырдын бетине жана фибрин жабышып, холестерин жанагылар жабышып, кан дүргүп калып, томолоктошкон майлар пайда болду деп атпаймынбы? Мына көзүңөрдүн агында миллиондогон кан тамырларды, кыл тамырлар дейт. Көзгөнү алып карасаңыз, томолоктошкон майларды көрөсүздөр. Качан могу жерге холестерин жабышат дебеди эле, ошо клейкий немеге холестерин, өлгөн иммунный кислоткалар, тигулар жабышканда кан дүргүп калып, томолоктошкон майлар, кыл тамырды капилляр дейбиз. Ошолордогу момундай томолоктошкон майларды геми деген кан, ангио деген сосуд, кан тамырдагы томолоктошкон майларды геми, ангио, ома
томолуктошкон майлар деп аталат. Көздүн агынан ошолорду көрүп, көзүңөр кызарып, өйкөп атканда ушуларды көрсөңөр, анда доктор мына уреки боордун клеткасынын ичиндеги момунча кан тамырлардагы томолуктошкон майлар бат эле боор жировой гепатоз болуп атат деп диагноз коюп берет. Боор момунтип чоңоюп, анан могуреки жагын басканда кичине катуураак болуп атканы орто жерде жировой гепатоз. Кийин өт кристаллы жабышып, мындай боорду чайнаганда кээде кычырап кетип атпайбы? Ошондо мен деген эң ички түтүктөр, средний түтүктөр дейт, өттүрүп калып, анан кийин мына урекилер деген катымык болуп калып атат. Жанагы боор суюк майларын чыгара албай калганда, булар катымык болуп калганда чыраш дейт, момундай болуп калып атат дагы. Эми бул деген берчи өсүп кетип, бат эле цирроз болуп калып атат. Мына ошол убакта мен дагы бир жолу эскертем. Арак, алкоголь, никотин, жанагы көп жаман привычкалар бар. Мына бооруңар момундай чоңоюп баратканда ошолорду дайым токтотуп койгуңуздар. Жашоо керек. Көрдүн астында жап-жаш жата берген адам эчтеке көрбөйт. Эми өмүрүн узартып алган адам жыл сайын азыр деген көрүп атасыздар, эмне деген жаңылыктар чыгып атат, Мына ошолор кызык дүйнөдө. Мен силерге айтар элем, бооруңуздарда кичине мындай боор ооруп, мындай болуп аткан балдарды никотин тамеки тартканды же арак ичкенди бул кезде таптакыр токото тургула. Анан жана энергетик дегендер чыкты, кока-кола дегендер чыкты. Анда бул мунун бычагы. Анда бат эле баягы тапнакай болуп, мен эчтеке болбойм деп жүргөн балдардын жап-жаш бойдон тетиги каза болуп калып атканы циррозго айланып кетип атат алдындар. Ошон үчүн астын алып, мына урекидеги эми буларды кантип мунун моореки жоон чегидеги биринчи боорду уулайт дедим. Экинчи бул көтөнчүчүктү тытып отуруп, көтөнчүчүктүн эң жаман оорулары тетиги хирургия менен онкология батпай калып атат. Свиштер дейт, могу боктор бояка боолорду заражение кылып коюп атат, трещиналар, язвалар, полип дейт, момундай болгон эттери өсүп кетип атат. Мына ашказандан деле мен жана кичине унутуп калыптырмын. Мына бул жерде ашказандагы давление мояка көтөрүлө бергенде, могу жерде грыжалар пайда болуп атат. Могу жерим күйүп атат деп туруп, бул кишинин оозунан жаман жыт чыгып турат. Ашказан момундай жатат. Калган тамакка анын газдары толуп атат. Мына бул жерде дагы көтөнчүчүк да эле ошондой азап тартып атат. Ошентип көтөнчүктүн жаман ооруларынан көпчүлүк убакта хирургдар мына бул жерден алып салып, баягы заражение бияка кетпесин деп жанагындай протездер бар, аларды улаштырып берип, өзү бир маал тазалап алып кайра жашап аткан адамдар бар. Ошон үчүн, пожалуйста, жоон ичегинин оорулары, могу жоон ичеги ооруларынын кичине болсо да сиздерге түшүндүрүп бердим. Эми көрсө, көтөн чучуктун баягы оорулары боло баштаганда, мына бул көтөн чучук момундай эле орган, муну айтпай койсом болбойт. Мына акыркы айта турганым бул. Мына уреки уулардын баары көтөн чучук аркылуу өтүп атат, Мына ошондо бул көтөн чучукту жаратылыш, бул Аллахымдын жасаганына таң каласың. Могу көтөн чучукту май менен орогон. Мына ушул майда 90 почти канча бир проценти веналардан турат, вена артерия кан тамырларынан. Ошондо вена соруп алып, боорго алып барат. Эми боорго алып барганда мен айткан боордун заводу аны микрон кылып пленка менен жаап бөйрөккө жиберип отуруп жиберип турат дедим. Эми бизде уудан ушунчалык уу күндө кетип отуруп, мына уреки көтөн чучуктун мына уреки жериндеги веналар жарымы жабышып, жарымы оорукчан болуп сорбой калганда уу өдө көтөрүлүп отуруп, мына бул жерде пристатный железа деген эркектердин бездери, могу жерде аялдардын бездери бар. Мына эми бул өдө көтөрүлүп отуруп, пристатный железа шиший берип, же аялдардын бездери шиший берип, табарысты кысып калып атат. Табарысы күч менен сийдикти чыгарам деп, эти калыңданып кетип атат. Могу сфинктер жабылбай калып атат дагы, чүчкүрсө, жөтөлсө сийдик чыгып кетип атат. Ал эми эркектердики уруу өзү агып кетип атат. Балдар, эми могу жоон чегинин ичиндегини алып туруп химический эмалардан текшерсеңиз, одан капа болосуз. Бул жерде мочевая кислота, крион, жана креатин, жанагы вирустар, бактериялар укуштай өрчүп кетип атат. Ошондо мына бул түтүк менен, мына бул сперма бул жерден түйүлүп аткан жерге чейин оорукчан кылып коюп, мына булардын түйүлүктөрдүн бузулушуна жана ДЦП деген мойнун кармай албаган балдардын төрөлүшүнө, көбөйүшүнө алып келип атат.
эми могуларды албай туруп деп атат, сиз көтөнчүчүктү айыктырам деп ойлобой эле коюңуз деп атат. Анда биз аны айыктырганды ойлобой койсок, анда бул бездерди деле кантип айыктырабыз деп ойлонушубуз керек болуп калды. Ошондо матка Мауреке өзүн күч менен тазалайм деп отуруп, эти калыңданып кетип атат. 8-9 класс окугандары кыздарыбыз менструальный жидкость чыгып кете албай, айына бир жолу менструация жидкость менен тазалап, күнүнө слиз менен тазалайт. Ал эми мынау маткадагы баягы калыңданып кетип атат дагы, Мауреке кан чыга албай кетип калган күндөрдө ичтери ооруп, сабакка бара албай калып атат. Наушпат, платифилин, папаверин куюп атып, анан кийин бул тазаланып кетип, анан кийин эмеге сабакка барып калып атышат. Бул кыздар эмне болуп атат? Мауреке матка эмне болуп атат? Баягы күч менен эптем деп эти калыңданып кеткен эме, бул бала чоңоюп бойго жеткенде эптеп бүткөн эмбрионду 2-3 күн ичинде таштап салып атат. Ошентип отуруп 8 жылда, 4 жылда, 5 жылда, 2 жылдан кийин анан араң төрүп атат. Ага чейин көп кыздар балдарыбыздын тагдырлары бузулуп калып атат алдындары. Мына эми дагы бир нерсе бар. Араң жүрүп эптеп боюнда болдум деп жыргап аткан келинчек эмне болду? 3 ай 4 айдан кийин эле эчтеке сезбей калып атышат. Ой, мен эмне болуп атам, жүрөгүм айланып атпады эле деп баягы доктурга барат. Доктурга барганда застывший плод деп, бул деген эме силер көрдүңөр беле, жанагы жөргөмүш тойгондон кийин кыштык немесин, куртту ороп коюп атат, мына жанагы жалбырактардан момундай оролгон жанагы эмелерди көрүп атасыңар. Алар аны эме оросун алып барып, анан ошону менен кийин тамактана берет. Азыр болсо эмне болуп атат? Мына байкуш эмбрион жүрөгү тыпылдап иштеп аткан эмени жанагы коллаген деген эме жанагы жөргөмүштүн желесиндей болуп момунтип ороп калып атат дагы, жүрөгү сокпой калып атат дагы. Анан келин барса, врач деген ал өзү да врач капа болот. Айтат, застывший плод жүрөгү сокпой калыптыр да деп. Анда эмне кылыш керек? Муну алып салбаса жаман дартка айланып кетпесин деп, эми муну тазалап алып салып атат. Андан кийин дагы вопрос болуп атат. Эми кандай болор экен матка? Кийин татынакай төрөп алар бекен деген тилектер болуп калып атат. Эми муну деле түшүнүп бүттүңөр. Эми мочевой пузырдагы жанагы өт баштыгына чогулгандай болгон өт түтүктөрүнө туруп калган жанагы самордогу кеберлерди атпайбы, мочевая кислота буларга да туруп, бөйрөктүн Маурекеге бөйрөктөн Табарскка алып келаткан 20-30 сантиметр баягы боюна жараша өт алып түшкөн эмеле сары алып чыккан түтүк деп коет. Ал мына момундай эле болгон эме, мына түтүк. Мына Маурекиндей эле болгон эме. Ал эмне болуп атат? Жанагы өт түтүгүндөй болуп, өт кристалдары турганда, бул катымык боло баштаганда, мына момундай болуп калып атат, момунтип. Ошентип отуруп, көпчүлүк балдарыбыздыкы мындай жөнөкөй тил менен алганда опушение почки дейт, почкаң ылдыйлап кетиптир, опушение почки деп. Көп балдарыбыздыкы буларда песоктор пайда болуп атат. Мына эми мен кичине силерге анча-мынча болгон мындай сиздер түшүнө ала тургандай тил менен жөнөкөйлөштүрүп айтып бердим. Мындан ары эми муну кантип айыктырса болот? Мына биз деген мына наука өсүп атат. Көп жылдар бою наука өсүп атып, азыр инновационный деп коет, эң сонун аппараттар чыга баштады. Мына азыр гидроколонотерапия деген дагы эң сонун аппарат чыкты. Бул башында чыкканда, конечно, YouTube'тан окусаңар, бул аппаратты жамандаган видеолор бар. Жаңы чыкканда, любой жаңы чыккан аппараттарды, ага чейинки аппараттарды чыгара алгандар бар, ага чейинки баягы биодобавка дегендер бар, Мына ошолорду момундай кылып, татынакай кылып алып, азыр акылдуу биодобавка саткан акылдуу дистрибьюторлор бар. Алар эжеке, Маурекиндей ичегине момундай кылып бериңизчи, муну момундай кылып бериңизчи деп туруп андан кийин дарыларын берип атат. Ошондо гана ошол дарылар, алар да күчтүү татынакайды дарылар, алар канга сиңип, андан кийин ал өздөрүнүн ишин жасап атышат. Бирок бул аппараттар улам жаңы аппарат чыккан сайын аны жамандап эме чыккан соткада эмелер бар, аны фейк деп коет экен. Балдардын айтуусуна караганда, мына алар деген эмне болду? Именно ошолор баягы жаңы аппарат чыкканда аны жамандап жиберишет. Аны тиги жерде память болуп жазылып калды. Эми ошол аппаратты жамандап, аны албагыла, андан көрө момуну кылгыла, андан көрө могулга бара калгыла деп атканда,
адамдар ошондон пайдаланып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер дайым доктурга көрүнөрдө ошол кишини, ошол доктуруңардын кандай дипломдору бар экен, кандай окууларды бүтүп келиптир, специалист бекен, же болбосо ошол эмеси билими кандай болду экен деп мындай байкап туруп барсаңыздар болот. Жана практически постоянно иштеп аткан доктурлар дагы буягы алар окуп турушат. Мына ушулардын баардыгын бирок силерге айтканга убактысы жок, очередь болуп турушат. Мына могу жерден дагы пациенттерибиздин кичине мындай тарбиясы анчалык эмес экен. Биз могу конференцияларга барганда ошол жердеги врачтарды карап, жаман ичиң күйөт да атаң көрө. Биздин адамдар да ушундай тартиптүү болушса, ошол врачты сыйласа, ошол медайымды сыйласа деп ойлойсуң. А болсо очередь талашып да уруша кетип, анан жинин баарын доктурдан чыгарып атышат. Пожалуйста, муну мен сиздерден айткым келет. Ошол эме тиги өзүңөр специалисттерди затынакай өзүңөр практически иштеп, мындай көрүп жүргөн өзүңөр сыйлаган доктурларды да сыйлап мамиле кылсаңар, алар дагы сыйлап мына ушуларды татынакай түшүндүрүп берет. Болбосо 6 сааттын ичинде 30 киши туруп алышып, анан аларды бат-баттан өткөрөм деп, мына бул аппараттар жөнүндө сиздерге татынакай түшүнүк бергенге убактылары жок болуп калып атат. Ошон үчүн, пожалуйста, мындан ары могу менин видеомду мен, наверное, баарыңар угасыңар. Мына бул аппарат гидроколонотерапия деп аталат. Бул деген момундай аппарат мен азыр сиздерге көргөзөйүн. Мынакей, бул Аврора санаториясында, Кыргыз деңизи санаториясында, жана Голубойс көлдө, жана могу Чолпонада дагы, гос резиденцияларда дагы коюлду бул аппараттар. Спец больницаңарда бар, Бишкекте бар. Мына бул аппарат, мына момундай аппарат. Азыр барып тияктан көргөзөйүнбү? Жүрү.